Жомоксуз өткөн балалык китеби боюнча тест. Жооптору менен. Жомоксуз өткөн балалык китебиндеги башкы каарман ким? А. Ильяс, Б. Илимбек, В. Элдос. Туура жооп Ильяс. Түн киргенин да билбей калдым. Андан кийин кайың дарагынын түбүнөн үйчө жасап алып, ошол жерде уктап чыктым. Кимдин сөзү? А. Айнурдун, Б. Альберттин, В. Нилдин, Г. Динардын. Туура жооп Альберттин. Ал поштага тез барып, өзүнүн алыс туугандарына кат жиберүү менен алектенди. Жаңы жылдын алдында ага апасынын туугандары келди. Кимге? А. Альбертке, Б. Ильязга, В. Динарга. Альбертке. Ийнени жашыл сыяга салып, алып, ошол оор сөздү денесине жазды. Кимге денесине эмне деген сөздү жазды? А. Альбертке, ууру, Б. Даянга, атаман, В. Ильязга, мыкты окуучу. Туура жооп Альбертке, ууру, денесине ууру деген сөздү жазды. Ким үн кубулжутуп, ырдап, сөөгү мүлжүгөнгө сөөгү алды? Ким үн кубулжутуп, ырдап, мүлжүгөнгө сөөгү алды? А. Альберт, Б. Айнур, В. Динар. Туура жооп Айнур. Ким сөөгү менен кимдин бетине уруп тыртык кылды? А. Даян Айнурдун бетине, Б. Амилия Альберттин, В. Даян Ильяздын. Ким сөөгү менен кимдин бетине уруп тыртык кылды? Туура жооп Даян Айнурдун бетин. Гаражда ким менен темир уурдап кароочуларга тутулуп калып, Ильяс атын Ким деп, Нилди Ким деп жазды? А. Илдар, Нилди Варис деп жазды. Б. Илгиз, Нилди Боря деп жазды. В. Илдар, Нилди Дима деп жазды. Ильяс өзүнүн атын эмне деп жазды? Туура жооп Илдар, Нилди Варис деп жазды. Азаматсыңар бир топ тесттер менен тааныштыңар. Жомоксуз өткөн балалык китеби боюнча кийинки кезде дагы тесттер менен кездешесиңер. Саламатта калгыла.